Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстан Жогорку Кеңештин депутаттары Замирбек Мамасыдыков жана Шайырбек Ташиев тойдогу ашыргы ысырапкерчилик үчүн чоң суммадагы штрафтарды киргизүүнү сунуштады. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Негизи эле той дагы мыйзам менен канчалык контролдо болушу керек, ушул жөнүндө сөз кылабыз. Бул үчүн бизде конокто саясатчы, активист Улукбек Маматаев. Улукбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле ушул мыйзам долбоору же болбосо инициативасы, ошол жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Негизи ушундай керекпи бизге? Э, Негизи мамлекет болгондон кийин бүт Кыргыз Республикасынын ичинде иштеп аткан кандайдыр бир иш-чаралар, элге мамлекетке тиешелүү иш-чаралардын баардыгы мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Менин бул жеке оюм. Эми ошол эле жанагы бүгүнкү айтып аткан бүгүнкү талкууда турат да бул мыйзам, Коомдук талкууда турат. коомдук талкууда турат, пока президент кол кое элек. Жок. Эми ошону туура элдин алдына алып чыгып, коомдук талкууга койгон туура. Эмне дегенде биздин каадат салттарыбыз, үрп адаттарыбыз, маданияттарыбыз негизи биз кыргыз элинин, кыргыз улутунун ажырагыс бүгүнкү күндөгү жашоосунун ажырагыс бул салттар, үрп адаттар. Мен мына мыйзамды бир сыйра гана окуп чыкканга убактым болуп калды да, мен бир сыйра эле карадым. Көп чын айтканда көп жакшы нерселер бар экен, менин жеке оюмда бул. Эми деталдаштырыш керек бул нерселердичи. Балким анча мынча биздин жарандарга жакпашы мүмкүн. Эми эл болгондон кийин бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Биз мамлекеттин кызыкчылыгына карап, элдин кызыкчылыгына карап, анан кийин ошол мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек да. Ошондуктан кыргыздын салттарын биз өтө тылдап мамиле кылып, ошол талкууга коюп, шашпай изилдешибиз керек. 7 миллион кыргыз болсо, 7 миллион түрдүү ой болот. Ошондуктан элди уга турган болсок, эл менен акылдаша турган болсок, бул жакшы эле нерсе болот. Эми сиз өзүңүз мага мындай детально суроолорду берсеңиз болот, мен сизге жооп берейин. Мен түптөн айтып атам. Ошол мыйзам демилгесинде ар бир өткөрүлө турган иш-чара үчүн, мисалы киши каза болгондо Куран окутуусуна канча, мисалы бир жылкыдан ашык союлбашы керек, үйлөнүү той болгондо бир жылкыдан ашык союлбашы керек, канча киши келгенине чейин баары жазылыптыр да. Негизи Кыргызстандагы мыйзамдардын башкы көйгөйү бул анын мыйзамдардын жакшылыгы эмес, ал канчалык жашоодо ишке аша алат да. Ушундай мыйзам киргени менен канчалык бул ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар? Билесизби, мына мен өзүм өзгөн райондо туулганмын да. Мен сизге өзүмдүн эле практикам боюнча айтып берейин. Бул баягы бир 90-жылдардан жылдардан 2000 жылдарга чейин аябай кыйынчылык заман болгон, билесиздер да. Аябай жетишсиз, өтө эл кыйналып турган убакта, мына менин айылымда адам каза болгондо, жылкы сойгонго ошол эле убакта бир 95-жылдар болуш керек, мен адашпасам. Ошол убакта эле биздин айылга ошондой биздин молдолор чогулуп, элдин алдылары, жакшылары чогулуп, аксакалдары чогулуп, биз ошол айылдыбызга гана ошол мыйзамды киргизген да, мындай чектөө. Бул жылкы сойбош тууралуу. Неге дегенде, бирөөндө жылкы бар, бирөөндө жок. Бирөөсүнүн жашоосу жакшы, бирөөсүнүн жашоосу начар. Ошондуктан баардын теңдеш үчүн, бири-бирине атаандаштык болбош үчүн бизде ошондой мыйзам иштеген. Азыркы күнгө чейин иштейт. Мына, билесизби, бүгүнкү күнгө чейин биздин айылда, мен чоңойгон айылда жылкы союлбайт. Бир эки койдон ашык союлбайт жамандыкта. Бул биздин шартта, элдин жашоосуна дагы бир жакшы болгондо, жакшы бөлүгү тийген. Анан кийин муну эми мамлекеттик масштабка алып чыгып атышпайбы бүгүнкү? Мамлекеттик масштабка, улуттук масштабка алып чыгып атышат. Эми бунун жакшы дагы жагы бар,
Анан кийин жаман жагы бар. Эми биринчи жаман жагын айтайын. Жаман жагы эмес, эми терс кабыл алган жагын деп коеюн. Айтып калыш мүмкүн, биз деген кыргызбыз да. Биз деген кантип ушундай жамандык болуп атса, же болбосо бир чоң бир жакшылык болуп атса, биз кантип ушу мал сойгонго тыюу салабыз дейт. Тыюу салса болот. Бирок мен бул мыйзамда көрдүм, такыр эле сойбой койду деп айтпаптыр. Жок, жок, Койсо жок. болот. Ооба. Экинчиден, ал жерде айтылып турат, адамдын саны чектелбейт келгенге. Бирок тамак аш берүү дагы чектелип атат да. Баягы кээ бир адамдар, колунда бар адамдар керек болсо 5-6 жылкыга чейин союп жеп атпайбы? Ошого карап, бүгүнкү күндөгү ысырап корчулуктун кесепеттерин карап, анан ушул мыйзамды балким чыгарып атышкандыр да. Мен ошондой түшүнүп атам. Бирок адамдын саны келип, мисалга 200 адамдан келип, 200 же 300 адамдан ашыкса келип басага келсе болбойт деген андай жок. Андай ал туура эмес эгерде андай боло турган. Эми кадыр багыттуу улуу бир киши каза болсо, 1000ден ашык адам келиши мүмкүн. Мисалга биз жаман көрүп аткан баягы биздин кыргыз элибиз, анча мынча арабыздагы элдер жаман көрүп аткан, мисалга Америкадагы чоң жылдыздар, мисалга чоң адамдар каза болгондо 5000, 10000, 100 000ге чейин адамдар келип жанагы катышып атышпайбы? Жанагы жаназасына же болбосо бир ошол эле жанагы мусулманчылыкты кабыл алган Майкл Джексон, ошол бир каза болгондо канча деген элдер чыкты. Мисалга аларга эч кандай тыюу жок, келип атасын кылып жаназасын окуп кете берет. Канча адам болсо келе берсин деп. Бирок бизге бүгүнкү шартка байланыштуу ошол ысырапкорчулук болбосун деген ошол мыйзам экен. Мен мисалга ал мыйзам мага жакты. Неге дегенде, туура адам ал жерге тамак жейт элем, бир эт жейт элем деп келбеш керек. Адам ошол адамга келип эскерип, ошол адамдын акыркы сапарга узатып кете берсин. Мен ошондой түшүндүм. Анан сиз айткандай эле, буга чейин айткандай эле, мурда ушундай негизи иш-чаралар болобу, жамандык жакшылыктын өткөрүү эрежелерин жергиликтүү мындай өзүн өзү башкаруунун кайсы бир үлгүсү катары аксакалдар кеңеши иштетишчү, мындай айылдын аксакалдары деп өзүнчө чогулуп, ошолордун чечими мындай иштечү да. Азыркы ошол бирок мындай чыныгы мыйзамдарга караганда көбүрөөк элге көбүрөөк сиңимдүү болчу да, эмне үчүн азыр ушундай бир жергиликтүү өзүн өзү мындай башкаруу дейбизби, өзүн өзү контролдоо дейбизби, ушундай ишке ашпай калды? Бул менин оюмча Кыргызстандын көпчүлүк эле жеринде ушундай болуп чечилген да, кайсы бир мындай ашыкча ысырапкерчилик болбошу керек деген чечимчи. Бул азыр мындайча айтканда бул мыйзам көбүнчө мындай Бишкекке карата жасалгандай болуп калды да. Анан ушул эмне үчүн мындай бир өзүн өзү элдер өзүн өзү чектеп, өзүн өзү өзүнө эрежелерди коюп, ошондой нерселер иштебей атат? Билесизби, бардыгы борборлоштурулган саясаттын кесепети ошондой болот. Неге дегенде, бардыгы борборго карап турат. Биз мен жеке мисалга борборлоштуруу саясатына мен каршымын. Эгерде бийликти ошол айыл өкмөттөгү адамдар, айыл өкмөт мисалы райондун, областтардын жетекчилерине чоң полномочияларды берилген болсо, ошол адамдар көзөмөлдөш керек. Бүгүнкү күндө бардыгыбыз биз ошол айыл өкмөткө керек болсо ошол кичинекей айылдан баштап, айыл башчыларынан бери бардыгы борборго карап турат. Борбор эмне десе ошол болот деп. Иштебей айткандын бирден бир себеби да ошол, коркуп атышат. Мен туура эмес кылып койсом, эртеңки күнү келип мени жазалайбы деп. Ушундай жок дегенде, ошондой мыйзамдар иштей турган мыйзамдарды ошол элге керектүү бүгүнкү күндөгү ысырапкорчулукка эле ошол эле ысырапкорчулук боюнча ошол жердеги жергиликтүү депутаттар, ошол эле айыл өкмөтү эле чечип кое турган маселе бул. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү андай болбой атат. Бүгүнкү күндө депутаттардын мен билишимче Кайырбек Ташиев да, ошол мыйзамды дагы ким? Дагы бир депутат. Талант Мамытов, Замирбек Мамасыдыков. Замирбек Мамасыдыков. Ошол депутаттардын айтып атканы
ишке ашыш үчүн жок дегенде айыл өкмөттөргө, айыл жерлерге ыйгарым укуктарды бир аз көбөйтүш керек. Алар өздөрү чечкен деңгээлге жетиш керек да. Бул деген адамдардын бүгүнкү күндө бардыгы борборду карап калганын бирден бир себеби. Бүгүнкү күндө шартта, бүгүнкү шартта адамдар өздөрү деле түшүнсө болот. Мына биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Бүгүнкү күндө биз канчалык столу чоң, ошол үстөлдүн үстүндө канчалык бир чоң бир эт болсо, көп эт болсо, же болбосо көп бир даамдуу тамактар болсо, ошого карап бүгүнкү күнү эл ошол жака барып калгандай мындай калтырап атат да мындай. А бирок андай болбош керек. Биз тамактан, ошол столдон, же болбосо ошол бир жылкынын сойлоганынан көз каранды болбошубуз керек да. Биз аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек. Биз прогрессивдүү жакка кетишибиз керек. Керек болсо ал жакшы бүгүнкү күндө жакшы машина, жакшы үй, анан кийин жакшы бир чоң столдун үстүнө жайнаткан бул бүгүнкү күндө жетишкендиктин мындай бир белгиси болбош керек. Бул деген бизде ошондой түшүнүк болуп калды бүгүнкү күндө. Той кылса 10 машина коюптур. Анан кийин артында монча машина жүрөт экен. Анан деген сыйлуу коноктор келет экен. Чет жактан бери укмуш кишилер, тим эле белгилүү кишилер келет экен деп аларга өзүнчө мамиле, аларга өзүнчө бир кандайдыр бир сый урмат көрсөтүп атпайбы? Биз ошол нерседен арылышыбыз керек. Биз бүгүнкү күнү көбүрөөк билим жака, көбүрөөк прогрессивдүү программаларды ишке ашыруу жака иштешибиз керек да. Элге түшүндүрүү иштерин иштешибиз. Анан бирок ошол эле учурда ал карай турган болсок, мисалы Кыргызстандын жалпы экономикасында дейбизби, бул тойлордун орду да чоң болуп атат да. Ошол эле Бишкек шаарын алып карасак, кайсы бир көчөлөрдө толугу менен тойканалар ээлейт дегендейчи. Бул эртеден кечке иш чаралар өткөрүлөт. Ал жерде канчалаган киши иштейт. Мисалы менин билишимче бул 10 жыл мурун эле бир той индустриясынын жалпы бир экономикасы 2 миллиард долларга жетчү да бир жылда. Билесеңиз, бул жалпы Кыргызстандын экономикасына тең тете бир мындай акча жүгүрүп турган жерде. Ушул жагынан алып карасак, бул өзүн өзү азыркы учурда мындай кыйынчылык, оорчулук багында өзүн өзү эптеп келаткан экономикага андан бетер таасирин тийгизбей атпайбы? Жок, тийгизе турган жактары бар. Эмнеге дегенде мына бир күндө бизде мен эсептеп чыккан жокмун, бирок аябай эле көп жылкы союлат күнүнө. Балким миңдеген жылкылар союлат да. Эми ошол бизнестеги жүргөндөр мени балким туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн, бирок мен аларды деле таарынткым келбейт. Биз ошол бизнести азыр ошол бизнеске бүгүнкү мыйзамдын зыяны тийип калбайбы деген суроону берип атасыз да мага, туурабы? Ал бизнести деле өзүнчө башка бир нукка койсо болот. Негизичи биз буну чектөө менен бул экономикага зыяны өтө деле чоң тийбейт. Балким элге, жөнөкөй карапайым элдерге зыяны тийип аткан жактары бар. Бул жерде аша чаап кеткендикти мындай бир чектөө деген мыйзам катары мен түшүнүп атам. Сою берсин, коюлган талаптардан ашпасын деген гана ой болуп атат. Анан тойканалар, конечно, тойканалар бүгүнкү күнү тойканалардын келип чыгышы, эмне себептен ошончо көп тойкана, эмне себептен бул ошончолук элдин келип жүздөгөн 200, 500 деген адамдар келип тойго келип катышып атса. Бул жанагы тойкананын ээсин ошол жакка тыюу салуу менен бул маселе чечилбейт. Бул маселе чечилбейт. Ал туура эмес дагы ой. Тетиги тойкананын ээсине штраф салып, же болбосо той кылып аткан кишинин ээсине штраф салган. Бул дароо ишке кирип кетиштин дагы менин күмөнүм бар. Неге дегенде механизмдер иштелип чыккан эмес. Механизмдерди иштелип чыгыш керек. Ошон үчүн талкууга коюп атат да. Керек болсо тойгусу келген адам ресторандан сойбой эле башка жактан эле сой алып келип кое берет. Же болбосо бир башка жака деле мисалга 4 жылкыны ар түрдүү жерден союп туруп алып келип кое берет. Аны ким эсептеп отурат? Той берем, ушинтип тратпорчулук кылам деген адам түрдүү амалдарды таап, жолдорду таап жасай берет. Бир гана бул жерде түшүндүрүү гана иштери.
Элдерге түшүндүрүш керек. Керек болсо көрүңүздөр. Тойда эми мен өтө эле ылдый түшө бербейм. Тойго барганда көрүп атат, ошол столдун баардык коюлган нерселердин баары желген жок да. Туурабы? Жарымы желсе жарымы калып атпайбы? Ошонун баарын көтөрүп кетишет. Эми тойго деген эми биз калча салтты карап көрсөк, илгери биз мен салтка каршы чыкпай эле коеюн. Бирок биздин менталитетте ата бабаларыбыздын жашап келген салтына карасак, тойлоган туура, бирок үйүнө көтөрүп келет деген жок да. А бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Ошол суракка айтып атса керек деп мен ойлоп атам да. А экономикага бул жактан мисалга жылкынын өндүрүшү бизде аябай эле жакшы мындай бир жолго коюлган. Анын башка механизмин иштеп чыгыш керек. Мисалга бизде түрдүү илгери конезаводдор болгон. Советтер Союзунда. Ошончо жылкылар болгон. Алардын баардыгы каяка кеткен? Четке тапшырган. Баягы асыл тукум заводдорду коюшкан. Биз эми экспортко, мындай асыл тукумга биз качество деп койсок, сапатка иштешибиз керек да. Bunun баардыгы керектүү эле ошол технологиялар, ошол эле билимдин же болбосо ошол эле бир маалыматтын жетпей атканы болуп атат элдерге. Биз оңой жолду таап алдык да. 200-300 жылкыны коет дагы, анан конвейер кылып туруп сата берет. Ошону бизнес кылып алды. Ички бир адам байыса, бирок артынан канча деген ондогон адамдар жабырып калып атат. Ал жагы дагы бар. Карыз алып өткөзүп атышат, тоюн да өткөзүп атат, тиги жамандыгын да өткөзүп атышат. Керек болсо кредит алып өткөзүп атышат. Эми ошол нерсени элге зыяны тийбесин, элге кичине экономикалык жактан дагы кичине бир аз болсо дагы бөгөт коелу деген мыйзам болсо керек деп мендеги оюм. Мен деле эгерде мен өзүм депутат болгондо, мен деле ошону көтөрмөкмүн да. Салтка бирок бул зыяны тийбей турган кылып, ошонун баардык механизмин чыгыш керек. Анан дагы бир нерсе, эми тойдогу ысырапкерчилик Кыргызстандын саясатында, ошол эле жогорку кеңеште, керек болсо президент тарабынан деле мисалы биринчи жолу айтылып аткан жок да, бул нерсе буга чейин деле айтылып келген. Бирок ошого карабастан мисалы өздөрү ошол бийлик башындагылар дейбизби, ар кандай кызматта ээлеп отурган кишилер өздөрү ошону айтып, анан эртеси күнү өздөрүнүн тойлору социалдык тармактарга, интернетке тараганын көрүп жүрөбүз да. Анан ошол жерде дагы бир суроо жаралат да. Бул мыйзам кабыл алынган күндө баарына тең иштей турганына кепилдик барбы? Себеби дегенде мейли аны контролдоо эмес, мисалы ошол эле кабыл алган кишилер эртеси күнү барып балдарына той өткөзөт. Анан бизде Кыргызда эмне маанилүү алыш бериши бар кишилер бар, баары мындай жакын кишилерин баарын чакырат да. Анан ошол жерде мындай бир ушул тарабы кандай болуп калат дегеним да. Туура айтасыз. Биздинки бүгүнкү күндөгү парламенттен эле баштайлы. Ошо парламент деңизи мыйзам чыгаруучу орган да. Мыйзам чыгаруучу орган өздөрүнөн башташ керек. Туура, балким бүгүнкү күндөгү мыйзамды талкууга коюп, эгерде ушул мыйзам өтсө, парламентте отурган депутаттар өздөрүнөн башташ керек биринчи орунда. Буга чейин балким түрдүү ошондой бир оюн зооктор, жакшылык жамандыктар болуп келген. Аны керек болсо депутаттар бүгүнкү күндө эң бай адамдар деп эсептелет. Алар бири-бирине ошол 90 депутат барбы? Бирөөсүнүн бир жакшылыгы болсо 90 депутат аялдары менен, балдары менен барганда эле бир 200 жыл болуп атат. Анан алардын туугандары бар, тигилер бар, 1000ден ашык адам болот. Демек, ошол депутаттар өздөрү үлгү болуп, өздөрү көп нерселерден баш тартып башташ керек. Ошондой эл айтат, мына жакшы мыйзам экен, бир жолу ошону өткөзүп алыш керек да башыбызданчы. Бизде баленин баары ошол балык башынан сасыйт деген кыргызда макал бар да. Баленин баары ошол башчылардан болуп атпайбы? Мыйзам чыгарып аткан парламенттеги депутаттар, ошол мыйзамды инициировать кылып аткан депутаттар дагы өздөрү баштап, өздөрү үлгү көрсөтсү. Болду. Бүгүнкү күндө ошол мыйзам өтсө, ошону башташ. Анан биз ошого карап биз түздөнөбүз. Биз деген карапайым эл ошого карап түздөнөбүз. Тиги айтты. Демек, мейли кадырлуу бардык киши болсун. Келе берсин, 300 киши келеби, 500 киши келеби, бирок ысырапчылык болбосун. Эми ал жердеги жана мен дагы сөзүмдү кайталай бербейм, биз мындай практичный деп коет го орустарда, практичный жактарын түшүнүш керек. Мисалга,
ошончо мен сенин кадыр баркыңды же болбосо ушундай бир кыйындыгыңды тамак менен көрсөтө албайсың да. Ошо тамак менен көрсөткөндү токтотушубуз керек деген ойду айтып атам да. Келсин жакшынакай болуп, бир куюм чайын ичип, жакшынакай калап деген айтып кете берсин. Эми бир аш барса бир порция тамак жейт болду. А биздикилер менталитетти аны сезимди өзгөртүш керек деген ошол болуп атат да. Анан ошол Башкача жанагы болот. салт жөнүндө да сүйлөй кеттиңиз. Эгер салтты алып карасак, мисалы кыргыздар деген булар көчүп жашаганда, той кылганда көп жактан келип, элдер деген 2-3 күндүк жол болгондугу үчүн ушундай жанагы мындай бир мал союлганы, ошону менен элдер күнүгө эле эт жей берген эмес, ошондуктан деген дагы бир түшүндүрмөлөр бар да, эмне үчүн мурда ушундай согум дегендер көп болгон деген сыяктуучу. Эгер Кыргызстандын жалпы салт санааларын, кыргыздардын салт санааларын алып карай турган болсок, бул мындай азыркы учурга келгенде эмне үчүн ушундай өзгөрүп кетти да? Мурдагы көп практикалык түрдө күнүгүндүк жашоого мындай керектүү болгон нерселерди азыркы учурда мындай бир ашыра чаап аткаруу, мындай элдин көзүнө көз көрсөтө жасыруу үчүн мындай жасалган аракет катары болуп калды да. Анан ушул кыргыз салттары кантип анан качан өзгөрдү? Бул салттарды башкы маанисине алып келүү мүмкүнбү сиздин оюңузча азыр? Мындай да, бизде эмне себептен ушул өзгөчө бизге мааниге ээ? Кыргыздардын өзгөчөлүктөрү бар да, ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Улут болгондон кийин сөзсүз өзүнүн каадалары бар, салттары бар, үрп адаттары бар. Ошол менен өрү бар, бийи бар дегендей да, өзүнүн формасы бар, өзүнүн кийимдери бар. Ошондой болгон үчүн анан кийин улут болот да. Бирок бүгүнкү акыркы убактарда биз кыргыз улуттун жакшы жактан көрсөтөбүз десек, тамак аш менен көрсөтө албайбыз. Бүгүнкү күндө биз улутту башка жана дагы кайталанга туура келип атат да. Бүгүнкү күндө ошол нерсени өзгөртүш үчүн же эмне себептен ушундай болуп атат деп атпайсызбы? Бул маселе бүгүнкү күндө өтө маанилүү. Өтө элдин көйгөйүндө турган маселе. Ошол тойго келген, мен бир тойлорго барып калдым. Аябай ысырап болду да. Көп нерселерди таркатышып, оюн жоокторду уюштурушуп эле, тим эле баягындай керек болсо ар бир чыгып аткан адамдарга деле сүйлөтө калып эле анан кийин акчаларын бере коюп, анан отурган кишилер дагы уже мындай жаман көрө баштады. Бул эмне деген маселе? Эми ушундай да болчу беле. Көрдүңүзбү? Аша чаап кетебиз. Туура, аша чаап кетебиз. Биз мындай тамырыбызга келели. Эмне себептен баланы үйлөй туруп ошончо эл чакырган илгери? Же кызды берип ошончо эл чакырган? Бата алам деген. Бата алам деген. Мына бата берип кеткиле, ак белек талап кеткиле деп чакырган. А бүгүнкү күндө бул бизнеске айланып калды. Бизнеске айланып калды да, мындайча айтканда. Канчалык адам чакырса, мен ошончолук адамга барганмын, ошончо мен тиги чыгашам болгон, мен ошо чыгашамды кайра деген бул коммерция болуп калды да. Биз той илгери мына Кыргызда сөз бар. Чыдаган той берет дейт. Өзүңүн алыңа жараша тойду бериш керек. Үмүттөнбөшүң керек бирөө биринчи алып келет деп. Бата бериш үчүн гана келиш керек адам деген. Мен же сурмес айтып атам. Бата бериш үчүн келет адам. Ошо каалоо тилегин айтып коюш үчүн келет адам. Анан ал жерден биздикилер бүгүнкү күндө үмүттөнүп калды да. Мен буга фаланча сом, мынча сом алып бардым эле, ошол сомду алып келиш керек деп монтип, анан ошон үчүн анан кийин 500-600 адам, 1000 адам чакырып атат. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап той өткөзө турган болсо, анча адам келбейт, ишенип койгон. Анча адам келбейт. Биз мына Европа мамлекеттерин жамандап жүрөбүз. Же болбосо бир кандайдыр башка түштүк Азия мамлекеттеринин анча-мынча салттары жакпайт. Бирок мына Индиянын тойлорун, Турциянын тойлорун карагылачы. Эмне? Турциядан да биз ашып кетиппиз экономикабыз боюнча. Жок. Турцияда деле үйлөнүп атканда жүздөгөн адамдар келет. Бирок алар мынтип келип акча берип, тим эле ушинтип жукларды союп, ушундай кылган жери жок. Алар жакшылыкка кылып, алардын аң сезими өзгөргөн.
келет, калат айтат, анча мынча конверти болсо, жардам болсо берип кете берет. Андай деле столдо чоң тим эле укмуш неме болгон жок, туурасыздык жок да. Биз маалыматты ошо билимге көбүрөөк ыстырсак, анан кийин акырында бир муун өзгөрүш керек да. Бул бир муун өзгөрсө, мына биздин салтыбыздагы, урп адаттарыбыз дагы ислам дини менен айкалышып бирге келе атпайбызбы? Ислам дининде деле ошондой ысырафкорчулук жок. Керек болсо ал жерде ислам дининде дагы той деген жер. Мына өзбек улутунда элдер жашайт, мен Орусто. Өзбек улутунда адам каза болгондо эч нерсе сойбойт. Бирок алар деле бизден кем эмес, керек болсо ашып кеткен мусулмандар. Бирок аларда союш жок. Ошол жамандык болуп аткан үйдө чыгым ошол күнү болбойт. Союш болбойт. Тамак пишпейт. Алар аза күтүү болот. Биз ошону карап, ошолордон деле бир үлгү алсак болот да кээ бир жерлерде. Биз айтып атпайбы, Советтик алыстан келет экен, анан ошого кантип биз ошону эч нерсе бербей узатабызбы дейт да. Жок, анын өзүнүн механизмдери бар. Эми ал сени коюңду жейин деп келбейт да. Ал деген келип бата кылып анан кийин бир коюм чай ичип кетет. Анан курсагын тоюлуп койсо болот. Чыгым болуп аткан үйүндө атасын, апасын, же болбосо кандайдыр бир чоң атасын, чоң энесин жоготуп аткан үй бүлөдө, аза күтүү болуп аткан үй бүлөдө дагы биз сенип атпайбызбы? Мону союшуң керек, мону кылышың керек, мону чыгым болушуң керек деп. Бир жагынан адамды жоготуп атпайбы, экинчи жагынан биз дагы чыгымды экономика жактан айтып атпайбыз. Биз ошону айкалыштырып, баягы мен жаман деген жокмун. Айкалыштырып, бир аз ошо детальдерин иштеп чыгып, анан кийин мыйзамды кабыл алса эң туура деп мен ойлойм. Көптөгөн Анан дагы жаңылыктагы улуттар бар. элдерди биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы ошол элдерди көбүрөөк ойлонтурган нерсе бул мыйзам демилгесинде бул айып пулдун көлөмү болуп атат да. Бизде негизи эле акыркы убактарда жалпы эле Кыргызстандын мыйзамдары ушул айып пул, башка бирөөгө ушундай айып пул салуу, анан тартып алууга мындай аябай көбүрөөк бет баш алып ошол жака баратат да. Бул жерде жанагы 200.000, 300.000 сомдор бар экен, жалпы айып пул катары каралган көлөм. Анан ушул нерсени кандай карайсыз? Эмне үчүн биз жалпы ушундай бир кетирген катачылыктар үчүн ушунча айып пул салуу негизи эле? Анан жалпы эле Кыргызстандын мыйзамдарын азыркы күндө мындай багыты ушул айып жака бараткандай болгонуна сиз кандай карайсыз? Мен мындай айтайын. Мисалга, айып пул кимге иштейт? Айып пул кандай адамдарга иштейт? 50.000, 60.000 доллар чамасындагы акчаны коротуп эле мындай бир иш чараларды өткөзгөндөр бар да. Ошолорго 100.000 сом, 150.000 сом маселе төлөп коюп өткөзө берет. Анан жасап. Мен ошон үчүн айтып атам, механизм иштеш. Ал жерде айып пул менен биз маселени чече албайбыз. Айып пул менен эч качан маселе чечилген дагы эмес. Бул эми жеке ушул маселелер. Неге дегенде, биринчиден аны далилдеш керек. Ошол адам ошондой кылдуу кылган жокпу. Анын баардыгын далилдеп келип туруп анан кийин ал мындай айтканда далилдеш өтө кыйын. Өтө кыйын. Аны кантип далилдейт? Кыргыз ушунчалык мындай маселе келгенде ушунчалык баягы чыгармачыл эч нерсе таба албайт. Анан кийин анын баарын айыппул салып койсоң дагы ызычы болуп чыгат. Мына булар када салтка биздин кыргызды жоготобуз деп атат деп чыгат. Эми ошондо эл душманы кылып коет да. Бул мисалга ошол эле парламенттин депутаттарыбы, билбейм кимди ошо мыйзамдарды чыгарып атса, мыйзамды кабыл алып койсо, анан ошону ишке ашырып атканда ызычы чыгат. Мына биз илгерки анда кыргыз болбой калбайбызбы? Биз улутубуз жок, кантип ушу каадаларыбыз, салттарыбыз жок, кантип жашайбыз деген мындай кайгылаштырып салышат да. Ошон үчүн биринчиден шашпашыбыз керек. Буну бир эле парламенттин депутаттары эмес, буну биздин аксакалдар бар. Биздин абийири авторитетный адамдарыбыз бар. Коомдук ишкерлер бар. Керек болсо айыл айылдан кыйын кишилерди чогултуп, анан кийин
Муну шашпай туруп анан кийин ортого салып анан кийин кабыл алыш керек бул мыйзамды. Коомдук талкуу ошон үчүн коюлуп атат. Коомдук талкууга коюлганда жөн эле баягындай кылып коюп эле анан кийин өткөрүп жибербеш керек. Анан толтура адамдар чыгышы мүмкүн ар кандай ойлору менен. Бул жакшылыктын дагы башаты, анан чырдын дагы башаты да. Эгерде туура эмес чечип алсаң, чыр башалат. Жакшы чечип алсаң, мамлекетке дагы, элге дагы пайда. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүнкү эфирде жалпы эле Кыргызстандагы тош аш тойдогу жалпы чыгымдар, алар канчалык ысырапкерчиликке жатат, негизи эле ушуну контролдоо боюнча жаңы мыйзам демилгесин талкууладык. Бул демилге Жогорку Кеңештин депутаттары Замирбек Мамасыздык бул канчалык туура же туура эмес, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясатчы, активист Улукбек Маматаев болду. Улукбек мырза, келип бергениңизге рахмат. Алып барган мен Перизат Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.